Азыркы биз карай турган тема координаталар системасы деп аталат. Бизге координаталар системасында с жана м чекиттери берилсин эле. Бул с жана м чекиттин координаталарын биз салыштырышыбыз керек экен, өз ара көбөйтүндүрөлү. Мисалы м чекитиндеги x менен с чекитиндеги b'нын көбөйтүндүсүн м чекитиндеги y менен с чекитиндеги a'нын көбөйтүндүсүн салыштырышыбыз керек экен. Бул жерде салыштырууга мүмкүн эмес деп айтпаш керек, анткени бул жерде бул чекиттердин маанилери берилбегени менен алардын жайланышкан орду жана анын белгилери берилген. Мисалы үчүн карап көрө турган болсок, м чекитин алалы. М чекити биринчи биз билебиз, координаталар системасында эки ок бар. X огу жана Y огу. X огу бул горизонталдуу кеткен ок, ал эми Y огу вертикалдуу кеткен ок. Бул жерден чекиттерди белгилеп жатканда биринчи координата бул X огунда табылат. Мисалы X деген бул жерде табылат, Y деген бул жерде табылат. Ал эми с чекити ошол сыяктуу эле А чекити бул жерде табылат экен, Б чекити бул жерде табылат экен. Эми биз билип алдык. Эми бул жерден биз эмнени карашыбыз керек? Чейректерге маани беришибиз керек жана бул координаталардын кандай белгиге ээ боло тургандыгын карашыбыз керек. Бул жерде биринчи чейрек, экинчи чейрек, үчүнчү чейрек жана төртүнчү чейрек. Биринчи чейректе биз билебиз, x менен y дайыма оң мааниге ээ болот. Ал эми экинчи чейректе x терс мааниге, y оң мааниге ээ болот. Үчүнчү чейректе x дагы y дагы терс мааниге ээ болушат. Ал эми төртүнчү чейректе x оң мааниге ээ болот дагы, ал эми y терс мааниге ээ болот. Эми биз жазабыз. Демек, м чекитиндеги y карап көрөлү. Ал y бул жерде экен. Демек, ал оң мааниге ээ. Бул жердеги y алып барып оң маанини жазайын, көбөйтүп. Ал эми а чекитин карап көрөлү. А чекити бул үчүнчү чейректен x огунда жатат экен. Демек, биз айттык, үчүнчү чейректе y дагы x дагы терс маанилерге ээ болот деп. Демек, бул а чекити дагы терс мааниге ээ болот. Эми бул жерде терс маани менен оң маанини көбөйтө турган болсок, биз терс маанини алабыз. Экинчиси, x'ти табышыбыз керек экен. X бул жерде x огунун экинчи сол жагында жатат экен. Демек, ал минус терс мааниге ээ. Көбөйтүлгөн. B'ны карап көрөлү. B y-тин ылдый жагында жатат. Ал дагы терс мааниге ээ экен. Демек, терс маанини терс мааниге көбөйтсөк, бизде дайыма оң маани чыгат. Ушундай жол менен биз салыштырып көрө турган болсок, бул жерде бизде биринчи колонка чоң болот. Анда биз жооптор баракчасында А деген жоопту белгилегенибиз туура болот.